Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майор Эргеш Алиев атындагы академияда салтанаттуу бүтүрүү азем болуп өттү. Иш-чарага ички иштер министринин биринчи орун басары милициянын генерал-майор Адылбек Бийбосунов, ички иштер министрлигинин ардагерлери, бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери, академиянын жетекчилиги жана өздүк курамы катышты. Ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов жаш офицерлерге куттуктоо сөзүн жолдоп, 4 жыл мурда курсанттар эл жана мамлекет алдында коомдук тартипти камсыз кылууга, кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө ант берип, чоң жоопкерчиликти өз мойнуна алышкандыгын айтты. Ошондой эле академияга алган билимдерин ар кандай кырдаалда туура колдонуп, элге ак ниет кызмат өтөөрүнө ишенимин артаарын баса белгиледи. Мындан сырткары бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелерине ыраазычылыгын билдирди. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздерди Кыргыз Республикасы ички иштер министри Улан Момокан Ниязбековдун жана өзүнүн атында ички иштер министринин академиясы ийгиликтүү аякташмак менен чын диlimden куттуктайм. Атамекенге кызмат кылам. 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 Мен курсташтарыма алардын берген антыңарга бекем болуп, атамекенге ак билден ак ниет кызмат кылууларга тийиштимин.